Даярсыңарбы? Да, мы пишем. Сосканы алып, хотя бы 5 минут тилиңден сорчу. Кудай сактасын деп коелу. Же эмчеги жок, көнгөнүнчө же апасы жок. Мастит деген эмне? Анда жана бул деген миф эле турбайбы? Муну жебе бала аллергия болот. Эмчеги жарылганда ушунда баштайт да. Арыбаңыздар, урматтуу биздин Алды YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Баарыңарга кызык болуп атса керек, бул кайдан чыгып калды деп. Ал боюнча бул программанын аягында көрсөңөр болот. Ал эми биз бүгүн аябай көптөн бери күткөн коногубуз менен маек курабыз. Ал болсо эне жана баланы коргоо улуттук борборунун төрөтканасынын неонатологу Светлана Манолбаевна Аманова, 38 жыл тажрыйбасы бар. Жана бүгүнкү темабыз бизде баланы эмизүү боюнча. Жана эмне үчүн бүгүн мен алып барып жатам бул программаны? Себеби мен өзүм 2 сонун кыздын апасы болом. Анан менде дагы ошо эмизип жаткан учурда көптөгөн көйгөйлөр болгон. Ошого байланыштуу бул программаны мен алып барып жатам. Анда эмесе, саламатсызбы? Саламатсызбы. Светлана эже, бүгүн бизде эң алгачкы суроо. Биз бул жака келгенге чейин атайы опрос жүргүзгөнбүз биздин окурмандардын арасынан. Бул эң көйгөйлүү тема бул баланы төрөп эмизип баштагандан кийин үрпүнүн жарылышы. Бул проблема деп коелу. Негизи проблема чындыгындачы, себеби мен өзүм башыман өткөн нерсе. Буну мындай көйгөй болбош үчүн эмне кылуу керек эне? Алдын алса болобу? Анан эгер болуп калды деп коелу, анда эне кандай жолдор менен айыктырып, анан баягы эмизүү кандайдыр бир драма болбой, рахат болсун, ошондон удовольствие алыш керек энечи негизи. Анан ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? Жакшы суроо, рахмат. Биринчи мен айтайын, кечирим сурайын. Мамаларда, энелерде, аталарда ким ушу передачаны көрүп аткан катар сүйлөп койсун, туура эмес сүйлөп койсун, кечирим сурайын, потому что кыргыз тилди анча жакшы билбейм. Кандай эметсем айта алам да. Ну, конечно, могу жара, эмчек жара болгон бул аябай эле проблема. Жара болсо, эне баланы жакшы эмизе албайт да. Коркот, эмчекти тартат, бала дагы нервный болуп, жакшы албайт эмчекти. Ошон үчүн эң биринчи баланы туура эмизиш керек да. Эмчекти туура салыш керек. Туура салса эч качан, даже эмчекте 1 грамм сүт болбосо дагы, бала 5-6 саат сорсо да эч качан эмчек жарылбайт, учу жарылбайт, оорубайт. А если туура салып койсо, туура эмес салып койсо, конечно, даже 5 минут эмип койсо, даже туура эмчек болсо, сүт болсо эмчекте жарылып кетет учу. Анан мен попозже көрсөтөбүз кандай туура салыш керек эмчекти да. Если эмчек жарылып кетсе, эң жакшы, конечно, бул сүттү, өзүнүн сүтүн саап, учуна сыйпап, ачып коюш керек. Ар кандай травма болсо, денеси сырылып кетсе, абада, таза, свежий абада эмеде турса, ал жакшы айыгат да. Так ушундай, мындай эмени некоторые мамочкалар эмемен мазь менен сыйпап же целлофан жеп, наоборот, былжырап жаман болуп кетет да. Ачыш керек, абага кармап туруш керек да. Например, мен обходко барганда, если көрүп калсам, ушундай учу жарылып калган, айтам мамашаларга, үйгө барганда мындай эски футболканы кийип алгыла. Мынакта тешик кылып койгула, эмелер, үрпүктөр сыртта эле боло берсин. Үйдө бирөө болсо, үстүнөн жаап коесуңар да. Любой рубашканы, кофточканы кийип аласың. Эч ким жок болсо, ачып койгула. Үрпүктөр постоянно абада турат, эмчек жабык, шамал тийет эмчекке, үрпүктөр уже курга берет да. Эң жакшы ушундай. Анан, конечно, эң эме туура баланы эмчекти бериш керек да балага. Жанагындай ар кандай мазьдарды сүйкөйткө, бипантен, анан дагы башка мазьдар. Аны дагы сүйкөсө болот. Но эң жакшы эме после ушу ачыш керек да, абада туруп туруш керек да. Хотя 5 минут, 10 минут эмизгенден кийин. Бул проблема баягы болуп калган кезде ошондой да. Мисалы деген кээ бир энелердин ушул эмчектин учу жок. Болот, ошондой кездешет. Ошондой энелер баягы төрөгөнгө чейин кандай даярдык көрүш керек? Же андай даярдык деле кереги жокпу? Ой.
жазып койсок болот, эчтеке болбойт. Сиз эме беззвучный кылып коюңуз. Жооп бериш керек болсо. Жооп берип койсоңуз, жооп берип коюңуз. Я беззвучный койдум да. Ничего страшного. Эчтеке болбойт, бул деген записьте. Ну Эч да. катыр болгон. Странно. Беззвучный койдум. Урматтуу энелер, азыр силерге көрсөтөбүз техника туура кандай баланы эмизиш керек да. Мына биздин сулуу мамочкабыз баланы түз кармаш керек да. Башы, денеси бир сызда жайганат да. Так, жатат мына. Эми баланы кичине түшүрөбүз да. Бала энесинин денесине тийиш керек да, кичине кысып коюш керек да өзүнө. Кысып коет. Мурду, эмчек бергенде мурду эмчектин учуна карап туруш керек да. Көрдүңөрбү? Анан мындай үрпүң менен баланын оозуна тийип, же бетине тийсеңер, бала уже истеп баштайт да. Оозун чоң ачып, эмчекти истеп баштайт. Ушу оозун чоң ачканда эмчекти көбүрөөк салып коесуңар да. Мен айтканда вот ушу сүттүн тамырлар, сүт маяктат болот да. Ушун үчүн ушунча ореола дейбиз. Оозуна салыш керек да. Азыр балабыз кичине тогураак, поэтому может албай калат, но азыр аракет кылабыз да. Жакын кармайт баланы, ичи менен бала энесинин ичине тиет. Анан эмчек бергенде подбородок дейбиз да. Подбородок эмчекти тийип турат да. Анан бала оозун чоң ачканда азыр балабыз уктап атат, ток. Кичине раздражение кылайынбы да? Ойготоюнбу кичине? Оозун ачсын. Оозун чоң ачканда ушу полностью ореолканы оозуна салып коесуңар. Давай, красавица, келчи. Вот так. Соргон дейт, тоюп калдым дейт. Вот особенно важно, чтобы ылдый жагы, ореолканын ылдый жагы оозуна көбүрөөк салыш керек, көрүнбөш керек да. А өйдө жагы көрүнсө болот да. Анан эми губы должны быть вывернуты, да? Эмчектин үстүнө жатыш керек да. Давай. Может, ойгонот. Ичине карылбай, наоборот, должны быть вывернуты. Вот сейчас азыр алат да. Астынан кармайсың. Мамочкабыз. Астынан кармап, оозун чоң ачканда. Вот так, умница. Мына. Азамат. Так. Вот, көрсөтүн, да, түз кармап турат. Мына анан көрдүңөр да, мына. Губы как у нас терендери мына эмчектин үстүнө жатат да. Анан ореолка полностью оозунда, мына көрүп атасыңар да, соруп атат. Анан бала туура соргондо, бала 2-3 жол соруп жутат да. Тез соруп баштаса, значит, туура эмес, ас бердиңер, только учун берип койдуңар. Сүт балага келбей атат. Жакшы көбүрөөк салсаңар, ушу ореолканы да салсаңар, бала терең сорот да. Жутканы угасыңар. Анан бала туура эмчек алганда учу эч качан ачышпайт, оорубайт. Мындай мамочкалар бар, энелер бар. Ой, баламдын күчү аябай көп. Соргондо эмчегим ооруп кетет прям. Бул туура эмес салган үчүн да. Туура салса эч качан учу ачышпайт, кесилбейт. Анан бала туура эмгенде вот счётчики, они надутые. Ондай болуп турат да. Ичине наоборот кирбей. Бул туура эмес. Ичине кирсе, значит, сүт балага келбей атат, туура эмес алган. А наоборот мындай десе, тегерек болсо, счётчикалар, значит, бала туура алып атат да. Вот азыр биздин мамочкабыз аябай туура берип атат эмчекти. Көрүп атасыңар, Вот ушундай. Ушу техника, туура эмизүү техника ушундай. Бала бир линияда жасаш керек, түз жатыш керек, энесине полностью карылыш керек, энеси өзүнө кичине кысып туруш керек. Ичи менен тийиш керек бала. Эмчек бергенде мурду, эмчегинин өтпүнү карап туруш керек. Анан оозун чоң ачканда көбүрөөк салып коюш керек. Бала туура сорсо, ушундай терең 3-4 жол соруп жутат. Счётчики у нас кругленькие. Ушундай туура эмизсеңер, эч кандай бала да ачка болбойт. Эне да кыйналбайт эмчек кезилип.
ушундай техникасы. Кээ бир энелердики мындай да көйгөй бар да, эмчектин учу жок. Кээ бирлердики нормалдуу, жашынакай эле да, а кээ бирлердики жок. Ошондой учурда баланы төрөгөнгө чейин кандайдыр бир даярдыкты көрүш керекпи ушундай эне? Вообще даярдаш керек, эмчекти вообще даярдаш керек да. Мындай специальный эмелер бар, упражнение чыгарат да, учун чыгарат. Анан көрсөтөм силерге макетти. Басып эле учун чыгарып туруш керек да. Анан шприц менен дагы чыгарса болот учун да. Кесип коебуз башын, носикти кесип коебуз, как присоска кылабыз, эмчегине тартабыз. Ушунда дагы учу чыгып калат. Но мындай учу кирсе дагы, жок болсо дагы ал чоң проблема эмес да. Энеси тура берсе, вот не только учун, а вот тегеректүү ореола дейбиз да. Үрптүн тегереги ушуну салса, бала өзү чыгарып коет да учун. Ушундай. А сиз жанагы ыкмаларды айтып атпайсызбы, методдордучу? Ошол канча убакытка чейин болуш керек? Мисалы, боюнда бар эне 8 айында башташ керекпи муну, же кайсыл убакытта башташ керек? Төрөткө жакыныраак баштаса болот. Где-то 8-7 айында акырын эмчекти даярдаш керек да эмизгенге. Эң маанилүү нерсе бул балага эмчекти туура бериш керек экен, биринчи күндөн баштап. Мурда билбейм, бул мифпи же чын эле ушундайбы, бирок мага антип эч ким айткан эмес, мисалы төрөтканаданчы. Ар бир эмизген сайын, эмизгенге чейин сөзсүз обработка кылыш керек. Тазалап, жууп туруп анан эмизиш керек депчи. Бул негизи туурабы? Ушундай кылыш керекпи? Жок, анча туура эмес. Если энеси сезсе, что эмчеге кир, тогда жылуусу менен эле чайкап, жууп коет да, тазалап коет. Самыны менен жубаш керек, потому что эмчектин тегинде мындай специальный железалар бар, алар ошо эмчекти кургатпайт. А самыны менен тез жууп турса, кургап кетет, анан жарала болуп калат да. Кереги жок анда. Только жылуусу менен, если энеси сезсе, что сезип атат го, что кир болуп атат да, ушунда чайкап жууп коет, жылуусу менен эле жууп коет. Түшүнүктүү. Көп энелер мындай дагы ой келет да, суроолордун арасында дагы көрүп калдым ушундай суроону. Жанагындай ар кандай мастерди сүйкөгөндө, сүйкөп анан эмизесиң да, анан балага ошо зыяны болобу, болбойбу деп ойлонушат да энелерчи, ушундай ой келет. Эме зыяны болот, любой, бул дары да. Мазь болсо да, гель болсо да, бул дары. Анан бала кандай реакция берет, ушуга биз билбейбиз да. Если показания жок болсо, сыйпабаш керек эчтекени. А мындай мазьды, гельди бул уже врач жазып берет, айтып берет кандай эткенге. Баланын вообще слизистая дейбиз да, оозунун слизистая аябай нежный. И, конечно, реакция берет да. Кереги жок сыйпабы. Анан ошол үрпүнүн жарылышы боюнча дагы азыр эми дүкөндөр, балдар дүкөндөр аябай көп, ыкмалар дагы аябай көп болуп, ар кандай жанагындай гелевый накладка деген сыяктуулар бар, ар кандай маркада сатышат ошондойлорду колдонуу боюнча сиздин оюңуз кандай? Үстүнө коюп алып туруп эмизишет го? Да. Эмчекте проблема болсо, если аябай жарылып кетсе эмчек, бул энесине аябай оор болот да, эмизе албайт, коркот, бербейт эмчекти. Ушунда биз айтабыз, пока айгана чейин ушул накладканы эмизсе болот. Анан экинчи, если ушундай айтып атасыз го, эмчеги эмеси үрпүсү жок болсо же ичине кирсе, ушунда накладка менен эмизсе жардам берет. Анда эч кандай кооптуу нерсе жок анда. Түшүнүктүү. Ага да показания керек да. Баары жакшы болсо, эмчеги жакшы болсо, үрпүгү жакшы чыкса, жара жок болсо, накладка жок эле өзү эмизсе болот да. Ушундан улам мындай да суроо чыкты да, көбүнчө энелер деген баягы эмизип ушундай эмчеги жарылып дегендей болгондо өздөрү өзү менен эле үйдөн баягы бул көйгөйдөн чыкканга аракет кылышат да. Ошондо кандайдыр бир адистерге кайрылса жеңилирээк болот деп ойлойм да азырчы мен. Каяка кайрылса болот? Мисалы, эне төрөдү, бир сыйра неонатологдор көрсөттү төрөтканадан, ушундай эмизесиң, мындай кыласың депчи. Бирок үйгө келгенде баары бир башка да, биз кандай төрөп туруп анан кийин чыккандан кийин эле баары унутулуп калат биздикичи. Анан мына эмчек жарылды дейли, кан агып баштады, ыйлагың келет эмизгендечи. Анан ушундай учурда барып кайра кайрылса болобу бир адистерге жардам? Төрөгөндөн кийин 40 күн каякта аял төрөдү, ушул учреждение, медучреждение карап турат аялды. Проблема болсо эмчек менен же матка, там кровотечение болсо,
заживление раны ушундай болсо карап турат, 40 күн алар жооп берет да. Но поликлиникага любой специалистка, терапевтка да барса болот. Так мамолог, если мындай прям катуу проблема болсо, мамолог жардам берет да. Бизге дагы консультация по грудному вскармливанию келсе дагы биз да жардам беребиз. Айтып беребиз баарын кандай эмне кылыш керек. Анан мындай дагы суроо жаралды да. Бул эми республикалык төрөткана, бул жака биздин Кыргызстандын Булун бурчунан келип төрөшөт, консультация кылат. Сизде атай ушундай адистериңер бар, эмизгенди кантип туура эмизиш керек деген сыяктуучу. Бирок биздин көрөрмандар көбүнчө баягы башка региондордон да. Ошол жактан каяка кайрылса болот? Деги эле ушундай адистер барбы bizde? Bizde бар, ар бир районда, даже айылда ГСВ деген бар. Это ГСВ же участковый педиатр обязательно болот. Даже алыс айылдарда педиатр болбосо дагы обязательно фельдшер болот. Ошолор көрсөтүп турат, кантип туура эмизиш керек, жарылып кетсе эмне кылса болот. Көрсөтөт, консультация кылып берет. Ошояка, эртерээк барыш керек да. Потому что эмчек жарылып кетсе учуу, эмчекте сүт кала берсе мастит болушу мүмкүн. Мастит бул уже воспаление дейбиз да, мастит. Ал уже, конечно, оорураак ситуация да. Поэтому эртерээк ооруса, кичине эмчек ооруп баштаса, температура болсо эртерээк ушу хоть фельдшер болсо, хоть терапевт болсо, детский обязательно консультация кылып жардам берет. Мастит тууралуу айтып калдыңыз, ушу кийинки суроо дал ошого байланыштуу болчу. Көптөгөн энелер, мисалы мен жолуккан жокмун маститке, Кудай сактасын деп коелу. Негизи мастит деген эмнеден улам болот бул нерсе? Кантип түшүнсө болот? Баягы кайрылыш керек, дарыланыш керек, доктурга азыр барыш керек деген сыяктуу. Кантип эне түшүнүш керек ошону? Баягы такыр болбой калганда барбайчы. Бизде Кыргызда ошондой дагы нерсе бар го. Анан негизи алгач кантип биле алат ошону эне? Мастит баштаганда температура болот. Да, биз интоксикация дейбиз. Бул мамасы өзүнүн акыбалы начараак болуп, слабый болуп, аппетити жок, эмчек оорутат. Мындай кол менен тийсе ысык болот да, ушул мастит болгон жери ысытат. Анализ тапшырса, анализде да воспалительный реакция болот да. Көбүнчө ушу мастит эмчеги жарылганда ушунда баштайт да. Көбүнчө причина ушул, потому что жарылган уже буякта бактерия кирген. Ачык болот. Ачык да, бактерия кире берет, и эмчекте сүт тура берсе, калып калса да, эмчектен эмизгенден кийин саш керек. А сүт кала берсе, ушу сүттө аябай жакшы микробдор өсөт да, размножаются. Тезирээк да, эметет да, аябай питательный среда жакшы сүт микробдорго. Ошон үчүн мастит болсо да обязательно баланы эмизиш керек, обязательно. Эмчекте саш керек. Жакшы эмчекте сааса, сүт каласа мастит болбойт. Эң биринчи ушу биз опорожнение дейбиз да. А мастит өзү бул эмчектин воспаление короче. Воспаление деп эле? Воспаление ушул. Түшүнүктүү. Ал бир гана ушул үрпү жарылышынан болобу же дагы башка? Основной ушул да, потому что микробдор кириш керек да, бул входные ворота болуп атат да микробку. А предрасполагающий фактор да айтабыз да, бул мамасы анемия болсо, өзү слабыраак болсо, шамалдап калса, өзү кичине охлаждение болсо, ушу предполагающий факторы да. Основной где-то очаг болуш керек, допустим, бөйрөктө воспаление, тиши воспаление, слабый болсо, кан менен ушу эмчекке келет да, воспаление. И, конечно, ушу эмчек жарылса, учу жарылса, микробдор кире берет. И эмчекте сүт калып калса, ушунда размножение болуп, мастит болушу мүмкүн. Анан бала деген жаңы төрөлгөндө аз эле жейт го негизи, аз эле эмчек эмизесиң да, анычы. Анан эмчек толо баштайт да. Ошондой учурда жаңы төрөгөн энеге кандай кеңеш бере аласыз? Биринчи күндөрдө сүт азыраак келет да. По природе, она мудрая природа, канча балага керек, ушунча сүт келе берет. Биринчи күндөрдө азыраак, анан көбөйөт да сүт келгени. Баланы тез эмиш керек. Тез. Канча бала тез эмсе, ушунча сүт бошойт да эмчек. Туура бериш керек. Эң важно это туура бериш керек эмчекти. Туура эмес берип койсо, учун эле алса бала, баары сүт эмчекте кала берет. Конечно, анан толуп кетет да.
эмчек. Анан саш керек, тура саш керек. Бат дегенде бул канча убакытта мисалы? Ну, азыр биз эме бала эмгени по требованию дейбиз да, мындай 1 сааттан 2 сааттан болбойт. Качан бала сураса ошончо сала бересиңер эмчек. Урматтуу энелер, азыр ушул эмчек макетинде көрсөттүм кандай туура эмчекти саш керек и кандай туура эмчекти баланын оозуна салыш керек. Мына эмчектин макетин мындай сүт тамырлар, буякта сүт келет да. Буякта ореолада сүттүн синустар дейбиз да. Ушул жакта сүт толот. А учунда сүт жөн эле чыгат. Ошон үчүн балага учун эле берип койсоңор, сүт чыкпайт, кала берет синустарда. Бала ток болбойт и учу дагы жарылып кетет да. Эмчек саганда дагы мына акырындай массаж кыласыз. Ушу сүттүн тамырлары менен маяка сүттү келтиресиз, синуста толуп кетсе сүт, акырын мажаларды маяка мындай коесуз, артка түртүп эмчекти бир жерде эле басасыз. Басканда, массаж кылганда акырын назик кылыш керек да. Эмчек эмеси, тканиси эмчек өзү аябай назик. Катуу бассаңар может анан травма болуп, мастопатия болушу мүмкүн да. Поэтому акырын эле массаж кылып, акырын келтирип, акырын мындай саш керек эмчекти. Оорутпай, оорутса болбойт да, оорутканга. Мындан улам мындай да суроо жаралып атат да. Көбүнчө ата энелердин мындай да көйгөйү бар. Сүт аз деп ойлошот да. Сүт аз, сүттү кантип көбөйтсөм болот? Сүт балам тойбой калып атат деген сыяктуучу. Бул боюнча эмне деп айта аласыз бизге? Ну, истинная гипогалактия дейбиз. Гипогалактия — это когда действительно эмес сүт аз. Бул аябай редко да, аябай редко. Сейрек. Да. Көбүнчө туура эмес салса эмчекти, бала тойбой калса, ошондо энеси ойлойт, сүтүм аз болуп атат да. А биз көрсөтүп айтып берсек, эметсек, туура салып койсок эмчекти собственно эле тоюп бала уктап калат. Вот эң биринчи ушул туура эмчек салыш керек, туура эмиш керек. Ушунда бала да ток болот, энеси да болот да. Анда негизги көйгөй энеде баягы сүт жетиштүү эле. Жетиштүү эле. Туура эмес берип атканда туура эмес. Эң вот эки фактор да, эми сүт келгенге эки фактор самый важный фактор. Бала тез эмиш керек. Ушул учуу раздражение болсо мээге сигнал кетет и пролактин деген гормон бар. Ушу выработка сүттүн келиши да, ушуга эмете жооп берет. А экинчиси бул эмчек бошош керек. Канча бошосо, закон такой, канча бошосо ошончо сүт келе берет. Если эмчек бошобосо, бала туура эмес сорсо, эмчекти эмсе, эмчекте сүт кала берсе, азыраак келе берет сүт. Аз анан совсем жоголот. Поэтому туура эмиш керек и тез эмиш керек. Тез. Көп. Да. Мындай балдар биз ленивый дейбиз да, алар төрөлгөндө может 4 саат, 3 саат укта берет да. Мамачкалар жыргайт. Ой, мен да эс алам, укта берет. Жок, биз айтабыз, биринчи ымыркайбы төрөлгөндө тез эмиш керек. 1,5 сааттан 2 сааттан 3 сааттан ашык болуш керек. Түшүнүктүү. Анда жана бул деген миф эле турбайбы, сүт аз деген нерсе. Вот истинная гипогалактия аябай редко. Мисалы ошондой көйгөйгө эне туш келип калды деп коелу. Сүтү баягы аз болуп калды. Башынан эле туура эмес берген деп коелу. Ошондой учурда сүттү көбөйтсө болобу? Мисалы, кээ бирлер айтат экен, күрүч тамакты көп жесең, сүтүң көбөйөт деген сыяктуу. Жок, бул вот эме полностью обследование, баары дүйнөдө обследование өттү. Даже вот эмеде Африкада кедей адамдар тамак ичкен бул суу 2-3 финик. Канча эмгизсе, ушунча сүт келип аткан. И Америкада миллионердин аялы жакшы эмизбейт, сүтү аз. А тиякта Африка кедей, совсем ачка да. Сүтү наоборот, самое главное ушу тез эмиш керек. Самое главное ушу эң мындай причина да. Ошондо мисалы сүт азайып кеткен учурда деле эне кайра эмиссе сүт келет. Анан тураланат. Да, мындай случаи бывали, что энеси төрөгөндө вот умерла, погибла в родах. Чоң апасы эмчек берип, сүтү келип калды чоң апасына. Ошондой практика жүзүндө болду эле. Практикада ошондой болгон. Ну, бизде эмес, дүйнөдө да. Дүйнөдө болгон. Даже ушундай практикада. Анан мындай да суроо келген экен бизге. Төрөтканада жаңы эле төрөгөндө сүтүм азыраак болчу, баягы биринчи күндөр азыраак келет деп айтпадыңызбы? Анан ошол учурда бутылка менен смесь берген депчи.
эми болсо чыккандан кийин бала эмчекти жакшы албай атат, такыр эмгиси келбей атат депчи. Мындай учурда эне эмне кылыш керек? Кайра восстановление кылыш үчүнчү? Вот кайта айтып атам. Ну, во-первых, эми бутылочканы бергенде, бутылочканы сосканы соргондо башкача сорот да, там принципте сани эмчек алганда совсем башкача. Поэтому бала көнүп калат соскага. Анан сосканы эмгенде жеңилирээк да. Ооба. Эмеси Бир эле тешиги бар. Тешиги бар, тешигинен жакшы эле, ну, как бош тез эле да тоюп калат. А эмчек соргондо бул Аракет кылат. Аракет, аябай көп аракет керек да. Бала эмгенде могу баары мышцалар, мойнун мышцалары, бетинин мышцалары, тили иштейт да. Вот мамочкаларга киргенде палатага айтып аттам, сосканы алып, хотя бы 5 минут тилиңмен сорчу, көрөсүң. 5 минуттан чачап каласың. А байкуш бала жарым саат байкуш 40 минут сора берет. Поэтому, конечно, сосканы көнүп калса уже оорураак да. Но в любом случае энеси эмчекти салыш керек. Илеп атса да кичине алаксытып, кайта эмчекти салыш керек. Только ушундай эметет да. Көбүнчө баягы ыйлаганга кандай десем, сабырдуулук болбой, ана бала ыйласа чаңырса эле жеңил жумуш, жеңил баягы чечимди издейбиз да бизчи, ошого кайра соска бөтөлкө бергенде. Бирок кичине настойчивость керек. Настойчивость, терпение. Только ушул. А, конечно, жеңил эмени иштесек, баары эле искусственник болуп калат. Сосканы тыгып коебуз. Смести бере беребиз. Но эненин сүтү керек да балага. Бул аябай маанилүү нерсе негизи, эненин сүтү боюнчачы. Анан мындай дагы нерсе бар да, биз баягы төрөткададан чыгабыз, 40 күн бою бизге шорпо, сүт чай берип беришет да. Негизи баягы жидкий тамак депчи, суюк тамак, анан сүтүн көбүрөөк болот деген. Бул дагы чынбы? Канчалык сен суюк, сусумдук, суюк тамактарды жесең ошончолук көп сүт келет деген бул? Жок, ал дагы эми анча туура эмес. Көз карандысыз, Вот айтып атам, эки только эң мындай важный эме, ушу бала туура эмиш керек. Тез эмиш керек, раздражение кылып да ореолканы, чтобы пролактин выработка болсун, и эмчек бошотуш керек да. Ушу анан канча тамак ичесиң, кандай тамак ичесиң, конечно, эметет, берет, влияет да, но анча эмес. Канча 1 литр, даже 5 литр ичсең, тамак, сүт там, но эмбизесе баланы сүт келбейт. Түшүнүктүү. Анан мындай дагы суроо жаралып атат. Биз буга чейин Жайнагүл айым менен сүйлөшкөнбүз. Ал мыктан сыктануу проектиндеги адис экен. Ал дагы анан кече өткөн күнү аллерголог менен да интервью болду эле. Ал дагы ошол эне тамак жейт го. Ошол тамак, мисалы ар кандай цитрусовый, анан кызыл тамактарды жебегиле деп көп айтып калышат го. Баягы боюнда бар кезде дагы, төрөгөндөн кийин деле жебеш керек, балага аллергия өтүп кетет, диатез болот деген сыяктуучу. Бул нерсе чынбы? Эненин тамак жегени балага кандай десем, байланышы барбы? Эне цитрус жесе сөзсүз бала аллергия болобу? Нет, сөзсүз болбойт, но байланышы бар. Биз, например, мама энелерге, эмизген энелерге сунуш кылабыз, мындай катуу аллергия бул жумуртка, бал, жаңгак, балык, мындай кичине эме поменьше цитрусовый, анан жемиштер мындай яркой окраски, кыпкызыл, сапсары, ушундайды азыраак жеш керек. Анан кондитерские изделия, печенье, конфеты, сок. Не обязательно ар бир балада аллергия чыгат, но возможно эметет да. Байланышы бар. Ошондо баарын эле жей берсе болот, бирок аз-аздан. Аз-аздан, да. Такыр эле жок деп айта албайсыз. Мен энелерге айтам, мындай дневник жазгыла. Бир эмени тамакты жедиңер, жазып койгула. Бала кандай дем алып атат, мурду жабылган жокпу, денеси кандай эчтеке высыпание болду, чыккан жокпу, ичи кандай суюк болуп же слизь аралаш эмне болду, бала беспокойный болгон жок, ушуну байкагыла. Если ушул тамакты жеп бала баары жакшы эле болсо, же бергиле. 1 килограмм, 2-3 килограмм жейсиңер, кичинеден же бергиле. Только байкап тургула. Түшүнүктүү. Анда
көбүнчө айтат го, мисалы төрөтканада болгондо муну жебегиле деп анан кийин үйгө барганда дагы кайнене кайнаталар, өзүңдүн апаң дагы айтат го, муну жебе, бала аллергия болот, анан мындай болот деген, бул негизи туура эмес, э? Да, туура эмес. Только просто эметиш керек да, ушул аябай аллергия берген ушул эмелерди, тамактан. Аз-аздан жеш керек. Да, жаңгак, балык, жумуртка аллергия бере берет да. Көбүрөөк бере берет. Ушуну Азыраак жеш керек. Да, азыраак же биринчи жеби, анан только акырын киргизесиң. Кичинеден уже киргизесиң да тамак жегенге. Мындай дагы суроо бар. Баланы канча жашка чейин эмизиш керек эне? Анан эмизгенден кийин кантип чыгарыш керек? Бул баягы психологиялык тараптан травма болбош үчүн дегенде. Анан эне дагы баягы эмизип көнүп калган, аябай ичи ооруйт го эмизбей калгандачы. Ошону канча жашка чейин, анан кантип жеңил чыгарыш керек? Вот ВОЗ боюнча сунушта 2 жашка чейин эмизиш керек. Вот Куранда да жазылып турат, 2 жашка чейин эмизиш керек да. А так, конечно, ар кандай ситуация бывает, что мамасы ден соолугу бирдеме болуп калган, же баланыкы там порог развития болуп, же үйдүн не условия, шартты караганда эртерээк чыгарып коет да эмчекти 1 жашка чейин. Ар кандай шарттар бар да. Эне катуу ооруп калса. Так желательно, конечно, 2 жашка чейин эмизсе болот. 6 айга чейин только эмчек менен багыш керек да. 6 айдан кийин уже кошумча тамак киргизсе болот да. Но эмчектен чыгаруу, конечно, бул аябай эле проблема мамачкаларга. Ар кандай вариант бар. Эң мындай мягкий вариант акырындан чыгарыш керек да эмчектен. Мындай советтер берип атат, баланы бир жака алып барып. Да, анткени бул балага, мама апасына да стресс аябай. Возможно, ушундай баладан ажыраса, мамасы дагы депрессия болуп калат да. Анан ушундай резко эмчектен алып койсо, мамасына сүт лактостаз дейбиз да, эмчекте сүт толуп калат, мамасы кыйналат. Балага бул двойной стресс болот. Же эмчеги жок, көнгөн эмчеги, же апасы жок. Двойной стресс. Буга, конечно, вынужденный болсо, только ушунда да, там апасы больницага түшүп калса, же мындай экстренный бирдеме, только ушунда да, ушундай. А так акырын чыгарыш керек да эмчекти. Вот если апасы где-то 6-8 жол күндө эмизсе, биринчи бир күндүз эмизгени азайтыш керек да. Убакытын азайтыш керек и объемду азайтыш керек. 6 айдан кийин уже прикорм киргизсе болот да, кошумча тамак дейбиз да. Допустим, где-то эртең турганда баланы эмизет, ойгонсо бала эмизет, саат 11-де, 12-де где-то 50 грамм кошумча тамак берип коет, анан эмчек берет. Экинчи күндө ушундай эле кылат, бир кормлениени, бир эмизүү да. 2 күндөн уже 50 эмес 100 грамм берет кошумча тамакты. Биринчи, допустим, если 30 минут эмизсе, а вот эмчектен чыгарганда уже кошумча тамак берип, где-то 20 минут эмизет. 100 грамм берсе кошумча тамак, анан где-то 10 минут эмизет. Акырын бир кормление уже чыгарып коет эмчектен. Анан баланы карап, если бала уже көнүп калса, ушу бир кормление спокойно эле пропускает, спокойно эле реакция берсе, экинчи эмизгени тоже ушундай эле акырында эметет да. Алып коет, да, алып коет. Да, ушундай. Но ушул мен билиш керек, мындай принцип бар да. Как это? Не предлагай и не отказывай. То есть өзүң инициатива кылбай, өзүң бербе эмчекти. Да, ну бала сураса, прямо аябай сураса, конечно, берип коюш керек, не отказывай. Ушундай принцип болуш керек да. Бул эң эстүү принцип. Анан ушундай акырын 1-2-3 кормленияден чыкса күндүз, ну эң бала ойгоңду эртең менен и кечинде жатарда бериш керек эмчекти. Но эң акыркы ушундан чыгарыш керек да. Самое первое утреннее кормление и последнее перед сном. Ушу постепенно. Анан баланы вот определенное эме бар да,
орын бар да. Например, бала билет да, что энеси диванга же кроватка жатып калса, уже эмчек болуш керек. Ушундан да акырын эметиш керек да. Көндүрүш керек баланы. Көндүрүш керек да. Ушу кроватка жатпаш керек. Анан бош мамасы энеси отурбаш керек да. Отуруп калса бала сразу эле эмчекке басылат да. Анан бала көзүнчө кийинбеш керек да. Бала көрбөш керек ачык көкүрөктү. Футболканы жабып, эметиш керек да. Ушундай акырын. Вот самое главное, бул мамасы анан бала эмчектен чыгарганда вот ушул бир кормленияны неметет да, алып коет да. Ушунда жанында болуш керек да. Бала сезиш керек, что энеси эч жака кеткен жок. Энеси жанында, только вот эмчек. Эмчек сураса бир менен алаксытыш керек да. Жаңы оюнчук же жаңы тамакты, жакшы көргөн тамакты берип коюш керек. Алаксытып кетсе, уже унутуп калат эмчекти да. Ушундай. Аябай жакшы кеңеш бербедиңизби? Көбүнчө айыл жергесинде шаарда деле кээ бирдемде тааныштарыбыздан байкап калабыз. Баары атасы менен жаткызып, анан кийин зеленка сүйкөп, калемпир сүйкөп, анан ушундай бокой деп коркутуп ушинтишет го. Ушул баары методдор балага аябай стресс берет да. Анан ушул зеленка менен калемпирин сүйкөгөндө айттым го, слизистый аябай нежный. Анан тиякта да жара чыгышы мүмкүн да. Молочница. Да, не молочница, а язвочки болот да, язвочки. Стоматит сыяктуу. Ну, это не стоматит, это как рана, да? Рана. Вот любой менен ожог кылып коет го. Конечно, калемпир, представляете, это как ожог болуп калат да, оозунун ичи. Анан жатканда дагы, например, бала энелер баланын жанына жаткызат да. Аракет кылыш керек, то жанына жаткызбай, атасы жанына жатсын. Эмчек сураса энесине берип коет, но энесин на расстоянии, да? Жыттанбаш. Да, жыттабы, анан бывает кроватки жанында жатат да. Кроватка жаткызып коет, алысыраак эметиш керек да. Мындай дагы нерсе бар го, мисалы Европа, Америка өлкөлөрүндө деген мындай аябай көп кездешкен нерсе, баланы деген сөзсүз кроватка жаткызып коет. Бизде деле бар, баягы заманбап азыркы ата энелер сөзсүз жанында кроватка жаткызып коет. Бирок көбүнчөбүз өзүбүзгө жеңил көрөбүз да, эми түн ичинде уйкуң келет, анан кийин туруп баланын жаныңа жаткызасың, эмчекти чыгарып коесуң, эми берет, сен да уктай бересиң да. Ошол нерсе дагы туурабы бир четинен? Мындай суроо. Андан сырткары бул дагы баягы эмчектен чыгаруу процессине кандайдыр бир, кандай десем, влияниясы барбы? Влияниясы бар. Если постоянно энесинин жанында жатып турса, энесинин сүтүн жытын, конечно, сурайт. Да, көнүп калат, сурайт. Алысыраак. Биринчи атасынын жанына жаткызып койгула. Жок, негизи ошо төрөлгөндөн баштап баланы өз алдынча жаткырыш керекпи? Же мындай деле нормалдуу нерсе? Бул нормально эле, бул энеси өзү уже эметет да. Ага кандай удобно, но самое главное, чтобы басып калбасын баланы да. Ушул бар да. Болот ошондой. Да, ушундай болот. Мамасы уктап калат, эмчегин басып коет да баланы. Кичинекей мыркайлар, жаңы төрөлгөн балдар, алар чоңураак бала түртөт кол менен же эметет, а мыркайлар эмете албайт да. Тем более жанына жаткызганда энеси ороп коет да пеленкага. Кыймылдабайт бала. Поэтому, конечно, эмчек менен есть опасность, что эмчек менен басып коет. Ушундай случай болгон. Поэтому если өзүнө ишенбесе, что катуу уктап калам, лучше баланы эмизип, анан отдельно кроватка жаткызса правильнее, да? Мындай да суроо келген экен, азыр мына суроолордун арасында карап жатам. Төрөгөндөн кийин сөзсүз молокосус алыш керекпи деген суроо. Жок, молокосус менен техниканы сцеживание көрсөтүп берем да. Молокосус көбүрөөк эмени кылат да, как айтабыз, напряжение. Ушу напряжение көбүрөөк кылса, значит, вероятность, что эмчек жарылып кесилип кетет больше. Поэтому нежелательно. Анан ушу молокосусту колуңду жууп коесуң, са бересиң. А молокосусту ачыш керек, кипяток убакыт керек, стерилизация керек. Так что түшүнүктүү. Удобнее этот кол менен эле туура только саш керек да эмчекти. Вот ушул эмчектен алганда, эметкенде да айтайын, что если энеси байкаса, что бала сурап атат, аппетити жок болуп, нервный болуп эметсе, конечно, тогда кайта эмизип башташ керек да. Акырын эметиш керек. Мындай дагы суроо бар да. Сиз айтпайсызбы, баягы ВОЗдун рекомендациясы менен, анан негизи эле доктурлардын рекомендациясы менен 2 жашка чейин эмизиш керек депчи. Бирок оптималдуу
балага дагы кичине кичирээк бала деген тез эле унутуп калат го. Аны алдап коюш да жеңилирээк. 2 жаштагы бала кичине эсинде бар. Анан ал билет тамак жебей койсом, бирок менде эмчек бар. Кайсы убакыт болбосун ачып туруп эмип коем дегенчи ишеничи бар да эми анынчы. Анан оптималдуу кайсы жашта чыгарыш керек сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча чем көбүрөөк эмизсе ушу жакшы балага да. Все равно. Но жок, мен силер менен не согласна. Наоборот, 2 жаш баланын уже эси келип калды да. Аны менен сүйлөшсө болот да. Мамасына туруп айтат, макул азыр эмчек берем, анан могу эми жомокту окуп берем сага. Же давай эмчекти сурабайсың, жомок и алдаса болот. Да, алдаса болот уже. Наоборот, 2 жашка чейин, 2 жаштан кийин уже акылына келип, аны менен уже алдаса болот да. Көбүнчө апалар ушу 1 жашта эле чыгарып коет. 1 жаш вот почему-то баарына 1 жаш это уже граница, да? 1 жаштан кийин уже аракет кылып атышат чыгарганга. Но если бала ооруса, бала слабыраак болсо, анемия болсо, прививканы алса, чыгарбаш керек. Ни в коем случае. Тогда кечирээк чыгарыш керек да, бала өзүнө келип, анан ден соолугу жакшы болсо, только ушунда. Энеси эмчектен чыгганда, конечно, бир туугандын күйөөсүн, аны менен жашаган аябай поддержка керек. Аябай поддержка керек да. Потому что ушул период, эмизген периоду, убакыты аябай эле аз. 1 жыл бул мындай эле учуп кетет да. Некоторые мамочкалар, энелер айтат, ой, кыйналдым эмтиң. 1 жыл бул эчтеке эмес. Бул даже эмеси көзүңдү жумуп ачсаң уже 1 жыл өтүп кетет. Конечно, ушу энелер, как орусча эле айтайынчы, түшүнөт, наверное, должны наслаждаться этим. Вот кормление грудью — это наслаждение, это общение с ребенком. Для некоторых мам это мучение. Ой, кайта ыйладың, кайта эмчек суп атасың. Вот когда мамочка ушундай мээриммен балага, вот ушундай отдачу, это короткое время, год ребенка, это не вернешь. Этим надо пользоваться. Это каждую минуту надо общаться со своим ребенком. Это такое время. Я просто завидую всем мамочкам, которые кормят грудью. Поэтому ар бир эне аракет кылыш керек да. Көбүрөөк эмгизип, туура эмгизип. Бала туура эмсе, жакшы сүткө эметсе, бала ден соолугу да бекем болот да. Вот искусственникке караганда, искусственникте көбүрөөк астный оорут, көбүрөөк сахарный диабет болот. Мындай есть причины. Көбүрөөк ожирение болот, аллергия көбүрөөк. Ушу баары эненин сүтүнөн предупредить, не антитела, предупредить. Эненин сүтүнүн баары бар. Балага эмне керек? Микроэлементы, антитела, факторы роста, белки, жиры, углеводы, суу. А вот ушу суроо. Күн ысыганда балага да сусайт бала деп. Азыр мен сизге суроо берейин ушул боюнча. Эмчек сүтүнө 80% суу. Токтоңуз, айтпай туруңуз. Сунан Манолбаевна, мындай да суроо жаралып жатат. Көбүнчө докторлор мынтип айтат. Балага суу бербегиле деп. Бирок үйгө барганда чоң эне, чоң аталарыбыз, апаларыбыз, ай бала деген сусап калды, кичинекей 1 миллиграмм суу берип койсоңчу деп бизди урушат да. Анан негизи кээ бир энелер дагы ойлошот да, сүтүм аябай майлуу, суу берип коюш керек, анан ысык күнү, анан сусайт бала деген сыяктуучу. Суу бериш керекпи балага же бир гана эмчектин эле сүтү менен эмиш керек? Жок, вот эмизгенде ымыркай балдарга эненин сүтүнө 80% суу. Анан белок, углевод, жиры, там микроэлементы полезные, 80% суу. Если жакшы туура эмизсе, бала эч качан сусабайт. Ысык болсо деле. Кереги жок. Кереги жок. Суу кереги жок. Биз буга чейин мындай дагы суроо берген, баягы сүттүн көбөйүшү боюнчачы. Биз программа бою бир гана энелер тууралуу айтып калдык. Эмизүү процессинде аталардын кандай ролу бар? Аталар кандай поддержка кылыш керек энегечи? Андан сырткары көбүнчө биз кайнене кайнаталарыбыз менен турабыз, өзүбүздүн апаларыбыз менен турабыз, аталарыбыз менен турабыз. Үйдөгү туугандардан кандай поддержка болуш керек? Өзгөчө аталардан, бирок андан сырткары чоң ата, чоң апалардан. Конечно, поддержка аябай большое значение, да, эмизген аялга. Во-первых, бул аны как
Короче, надо колдоо. Поддерживать ее, что молока есть, молоко, что она Сүт болуш сможет, үчүн, да, что өзү эмигизе алат да баланы, ушуну поддержка кылыш керек. И некоторые бывает энелер, ой, жок, эмизе албайм, сүтүм жетпей калат. Алар ушу поддержка жок, жетет, собственно эмизе аласың, чоңойтосуң баланы. Анан энеге, эмизген энеге эс алганга да убакыт бериш керек да. Бала уктаганда атасы же чоң апасы, тайнеси кармап, энеси кичине хотя бы жарым саат, 1 саат уктап алсын, тамак ичип алсын. Анан мамасын да настрой аябай көп эмен берет да. Настрой болсо, мамасы спокойный өзү болсо, нерв болбосо, стресс болбосо, эмизгенге жеңилирээк болот да энеге. И успешное кормление будет. Көбүнчө эмизген энелер өзү ооруп калса, эми кыштын күнү шамалдап калып, жанагындай грипп сыяктуу, сасык тумоо, пневмония болуп калган учурда коркушат да. Баланы эмизсем, ал дагы ооруп калат, сүт аркылуу жугуп калат деген учурларчы. Ошондой боюнча сиз кандай кеңеш бере аласыз? Эмизе бериш керекпи? Анан тескерисинче, бала ооруганда баягы эмчектен отказ берип, көп уктап, ыйлап, баягы стресс болот го. Ошондой учурда эне болбой эле эмизе бериш керекпи? Обязательно. Энеси ооруп калса эмизе берет. Обязательно, потому что эне ооруганда кан менен аны сүткө келет да, антитела дейбиз да. Ушу антитела ушу оору менен жардам берет да. Коргойт, Справиться с этой болезнью, да. Обязательно эмиш керек. Только энеси, конечно, масканы кийиш керек. Ар бир эне эмизгенге кол жууш керек да. Обычно эле гигиена сакташ керек да. Обязательно эмиш керек. Бала ооруп калса, конечно, бала слабый болуп эмбей коет да. Эмбесе сүттү сап, же шприц менен, ар кандай метод бар да. Шприц менен, соска менен, рожок менен, же пиалка менен обязательно сүттү бериш керек, эненин сүтү. Обязательно. Эң жакшы дары балага, ооруган балага ушу эненин сүтү. Анан дагы ушу акыркы суроо. Улам сиз менен сүйлөшкөн сайын жаңы суроолор жаралып атат. Колики проблемасы көйгөй аябай көп кездешет. Жаңы эле балалуу болгон үй бүлөлөрдөчү. Баары ыйлап, чыркырап ушундай. Бул дагы баягы эненин сүтүнө көз каранды да. Анан кээ бир жерден окуп калдым. Боюнда болгон учурда кандайдыр бир периодда мындай продуктыларды жебеш керек, ошондо баланын колики болбойт. Же болбосо эмизип жаткан учурда бадыраң жебеш керек, муну жебеш керек деген сыяктуучу. Бул чынбы? Анан негизи бала сөзсүз ошол учурда сөзсүз бул продуктыларды жебеш керек деп айта аласызбы? Жок, айта албайм. Вообще колики мындай причинаны еще таба элек да, эмнеге причина. Бир причина мындай бар эмелер исследование. Нервный волокна бар да, ушу ичагарды иннервация кылган. Алар жакшы, кишечник быстро, в течение 1 жылдын ичинде бала аябай өсөт да. Ни в каком периоде ушундай өспөйт бала. Бою дагы, эмеси, салмагы дагы аябай өсөт да, утраивается практически. И ушу ичагары дагы өсөт, тез өсөт. Ушу нервный волокна жетишпей калып атат да, ушу за кишечником. Ушу бир причина. Конечно, может быть, и апасынын тамагы, энесинин тамагы тоже может иметь влияние кылат, но анча эмес да, анча эмес. Колики болсо биз сунуш кылабыз, массаж кылыш керек. По часовой стрелка ичине жатыш керек, обязательно бала ичине жаткызса, ушу как раз ичи көппөйт, бала куспайт, ошо профилактика дейт да, анча колики болбойт. Анан ооруганда жакшы жардам берет жылуу, кургак жылуу, пеленканы же эмени жылытып, эме утюг менен же батареяга коюп, ичине коюш керек да. Анан жакшы канча мен айтатам, атасы алганда, ушундай балабызды мындай алганда, во-первых, кол менен жылытат ичин и басып турат да. Ушунда бала басылат да. Колики. И, конечно, дарылар дагы бар, но эң жакшы ушу жардам берет да. Тамакка көп байланышпайт да. Тамакка байланышпайт. Көп байланышпайт. Ошол учурда деле эне баягы сөзсүз кандайдыр бир ограничение койбош керек. Мындай сильный ограничение болбойт. Нормальный тамак иче берсин. Сүт баягы витаминдүү болуш үчүн болушунча азыктарды, ар кандай азыктарды жеш керек. Анан дагы бир азыр суроону көрүп калдым. Биздин сурамжылоонун арасында балам эмизип жаткан учурда дайыма эле какай берет деген.
Бул проблема катары көрсө болобу муну, же болбосо энелер эмне кылса болот мындайда, же бул нормалдуу нерсеби? Жок, аны караш керек. Кандай какаган, аны консультация, конечно, караш керек. Ар кандай болот какаган. Проблема может тамагында болушу мүмкүн, может энеде пищевод дейбиз. Аны караш керек. Но мындай жөнү какаса, биринчи алганда эмчек толук да. Сүтү көп. Ошон үчүн, чтобы бала какаган үчүн биринчи кичине саап коюш керек да эмчекти. Бай что прям сүтү толтурат, и бала какап калат да. Ошондо коркпой эле баланы текти мындай кармап туруш керек. Ал дем алып баштайт, ошондо уже коркпой кайта эмгизе бересиңер. Маегиңиз үчүн аябай чоң рахмат. Светлана Нолбаевна, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Улам операцияга барып келип жаттыңыз. Ал эми урматтуу биздин көрөрмандар, биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Биз ойлойбуз ушул чыгарылыштан көп сиз буга чейин билбеген суроолор же болбосо имиш деген ойлоруңуз бар болсо, жоопторду алдыңыз деп. Кийинки программаларда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. На сон эле жооп бердиңиз. Классно, скажите. Боже. Ставят так, что если ты выходишь говорить, то должен нормально говорить. Просто уятно, я не знаю, как. Сон болду, айтып скажите. Не знаю, бала. Ай, классно. Некоторые моменты мне было очень интересно. Да вы что? Вот, видите, человек, который знает каждый день. Узат, келе бер. Теперь я готова. Саламатсыздарбы, урматтуу тыңдар. Бүгүн өзүңүздөр көрүп болгондой бүгүнкү көрсөтүүнү Нурзат алып барды. Нурзат 2 кыздын апасы. Муну менен мен айткым келди. Мындан ары биздин кээ бир рубрикаларды бир гана мен 5 баланын апасы гана эмес, дагы бир канча ата энелер да алып барат. Демек, кийинки көрсөтүүлөрдө ар кандай курактагы, ар кандай сандагы ата энелер дагы алып барууга даяр болуңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.